Ири ишканалардын салыгы өнөр жай, айыл чарба жана экспорттун артыкчылыктары менен экономикалык өсүү темпи жогорулап, жарым жылда коюлган пландын 60%дан ашыгы аткарылды. Бирок бул чек эмес. Азыркы тапта алдыдагы 20 жылдыктын көрсөткүчтөрү аныкталып, ал үчүн ири завод-фабрикалардын ишмердүүлүгүн күчөтүү тапшырмасы коюлду. Бүгүнкү күндө экономиканын өнүгүшүнө ири салымын кошуп келе жаткан чоң компаниялардын бири Жунда заводу. Азыркы тапта түзүлгөндөн бери кыргыз экономикасына салык катары 10 миллиард сом төлөгөн. Андан сырткары 1000ге жакын жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылып келет. Азыркы тапта күйүүчү майдын бир нече түрүн, суюлтулган газ, андан сырткары эл аралык талаптарга жооп берген К4, К5 үлгүсүндөгү майды чыгаруу менен алектенип келет. Жунда заводу азыркы тапта күйүүчү майдын 10дон ашык түрүн чыгарат. Жакында жаңы модернизациядан өтүп, ишмердүүлүгүн кеңейтүү алдында турат. Биздин ийгиликтүү иштешибизге мамлекеттин колдоосу чоң. Алар бизди 5 жылдык салыктын түрүнөн бошотуп, толук кандуу иштөөгө шарт түзүп берип жатат. Жакында дагы кеңейтебиз. 1000ге жакын жергиликтүүлөрдү жумуш менен камсыз кылган жалгыз ишкананын келечеги кенен. Экономиканы көтөрүүдө мунай заводу менен алтын ишканаларынын салымы чоң. Минкап башчысы Акылбек Жапаров экономикалык көз карандылыктан чыгуу үчүн дагы көп аракет керек экендигин эскертти. Ал ошондой эле өндүрүштү кеңейтип, жаңы жумуш орундарын ачууга, кичи жана орто ишканаларга колдоо көрсөтүү боюнча жаңы программаны ишке киргизүү зарылдыгына токтолду. Баарыбыз чогуу мен бир кайыктабыз деп бекер айткан жерим жок. Баарыбыз бир кайыктабыз, бир командадабыз. Эч кимдин өзүнүн кызыкчылыгы болбош керек бул жерде. Кыргыз элинин кызыкчылыгы, кыргыз өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу мына ар бириңиздердин милдетиңиздер. Жок дейсиңерби, биздики көнбөйсүңөрбү, анда бизнеске барыңыздар. Мына жанталашып, бизнесмендер үчүн биз шарттын баарын түзүп берип атабыз. Өкмөттүн жумушунда иштегеңер келбесе. Дагы бир жолу айтып коеюн, 3 принципти Садыр Нуркожоевич элдин арасына коюп берген. Элде бизде ким биздин жерибиздин бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, анан салык төлөө. Ушу үчөөнү аткарган кишинин баары биз менен дос. Жарым жылда ичкидин өндүрүм 444 миллиард сом болуп, өсүү 108%га жетти. Анын ичинде курулушта 51%, тейлөө чөйрөсүндө 7,5%, өнөр жайда 3%га, айыл чарбасында 2,5%га өсүү болгон. Быйыл Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 139 жаңы ишкана ачуу планы турат. 100 өнөр жай ишканасын ишке киргизүүдө финансылык институттардын катышуусу боюнча белгилеп кетсек, көрүнүп тургандай негизги өнүктүрүү фонддорунун салымдары бул болжол менен 200 миллион АКШ долларын түзүүдө, ал эми банктар 37 миллион АКШ долларын түзгөн салым кошууда. Ошол эле учурда эң ири финансылык каражатты Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду берүүдө. Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун салымынын үлүшү финансы институттарына салымдын жалпы көлөмүнүн дээрлик 73%-ын түзөт. Мындан сырткары жыл башынан бери дүң жана чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү артып, автоунаа импортту рекорддук көрсөткүчтөгү кирешелерди алып келип, экспорттун көлөмү өстү. Бул тармактагы өсүү былтыркыга караганда дүңүнөн соодада 34%, чекене сатууда 11%га жогору. Биздин эки максатыбыз бар борборубузда. Бул экспорттун көлөмүн жогорулатуу, экинчи багыты бул экспорттоочулардын санын көбөйтүү. Экспорттоочу санын көбөйтүү бул сапаттык иш. Ошондуктан биз ушул ишти алардын рисктерин, алардын билбеген маалыматын аларга жалпы даярдоо, аналитика кылуу, анан алар менен жолугушуу иштерди алып баруу, тренингтерди өткөрүү, аларга ушул маалыматты жеткирүү. Экономиканы жакшыртууда өнөр жай, энергетика, тейлөө, экспорт, айыл чарба жаатын күчтөндүрүү планы турат. Аларды ишке ашыруу ири суммада бөлүнгөн каржы булактарынан көз каранды. Алты айдын жыйынтыгы боюнча 364 иш чаранын 8-и белгиленген мөөнөттө бүткөрүлбөй калганын эске алуу керек. Ошондуктан Акылбек Смешев биз коллегаларыбызды да чакырып кеттик. Бул ишти активдүү жана кылдат мамиле кылыштын зарылчылыгы тууралуу циркулярдык катты да жөнөттүк коллегаларга. Январь-май айларында инвестициялардын 86%дан ашыгы пайдалуу кендерди казуу, транспорт ишмердүүлүгү, жүктөрдү сактоо, электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо, билим берүү объектилерин жана турак жай курулушуна багытталды. Экономиканы жакшыртууга бийлик бардык шарттарды түзүп, ишкерликти колдоп, 2030 жылга чейинки негизги социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү жана 2050 жылга чейинки дүйнөлүк рейтингде алдыга жылууну көздөөдө.
Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Чыңгыз Жумагулов, Фалато 24.